Assalamu alaikum. Tatlı Baraqça kanalına hoş geldinizler. Sizler menen ötö hit bolgon Whoopi Pie tortun original retsept menen jasaybız. Andыктан видеого лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Эң алгач ишибизди сливочный масло жана шоколадты вадиний баня же микроволновкада эритүү менен баштайбыз. Андан кийин жумурткабызга сахарыбызды акырындан кошуп отуруп, аппак массага айланганга чейин жакшылап миксерлейбиз. Үстүнө эритип алган шоколадыбызды куябыз. Тортубуздун даамы жакшы чыгуусу үчүн шоколаддын курамы тазасынан алууга тырышыңыздар. Un, какао, разрыхлительдердин баарыны сөзсүз түрдө электен өткөрүп, андан кийин 2 же 3 бөлүккө бөлүп акырындан аралаштырабыз. Массабыз даяр болду. Эми муну пергамент кагазына төртөөнө теңдей кылып бөлүп алабыз. Пергамент кагазына 20 же 22 диаметрди ручка менен сызып алабыз. Массабызды тегиз жаюуга тырышыңыздар. Тортубуздун тегиз чыгуусу мына ушуга байланыштуу болот. Бизде жалпысынан 4 коржик чыкты. Эми буларды кызып турган духовкага жиберебиз. Толуктай муздагандан кийин пергамент кагазынан чыгарып алабыз. Четтерини тегиздеп кесип алабыз. Ичине кремин даярдайбыз. Творожный сырдын үстүнө сахарный пудрабызды кошуп, бирдей массага айланганга чейин миксерлейбиз. Сливкибизди куюп, коюу масса болгонго чейин миксерлейбиз. Кремибиз мына ушундай коюу абалда болот. Эми теңдей кылып 3кө бөлүп алабыз. Мен эч кандай насадка колдонбоймун. Сиздер да колдонбой эле койсоңуздар болот. Астын жылып кетпеси үчүн бир аз крем сүйпөп алабыз. Калганын видеодо көрсөтүлгөн.
Бетине шоколад тузду куйгандан кийин тезден аракет кылабыз. Шоколад туз тез эле катып калат. Бетини өзүңүздүн каалооңузга жараша ар кандай кылып кооздоп алууңузга болот. Баарыңыздарга аш болсун. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.